Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров мандатын тапшырды. Бул туурасында ал өзү бүгүн жалпы жыйында маалымдап, жаштарга орун бошотуп берүү максатында кызматтан кетип жатканын айтты. Бирок ошол эле учурда өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо да талапкерлигин койгон. Андыктан эл өкүлүнүн бул билдирүүсүн айрым жарандар логикага туура келбейт деп ысбатташат. Жалпы республика ата журт партиясын, республика партиясын партиялаштарыма чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Бүгін мен ушул трибунада туруп, өзүмдүн мандатымды өзүмдөн кийинки жаштарга таштап кетүүнү туура деп чечтим. Анан урматтуу төрага, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Жүздөгөн адамдардын майып болушу жана бир адамдын өлүмү менен аяктаган октябрь окуясынан кийин жогорку кеңештин бир топ депутаттары кызматын тапшырышкан. Алардын катарында туруксуз абалда аткаруу бийлигине баргандар. Бактыбек Сыдыков, Эльвира Сурабалдиева, Курманкул Зулушев, ошондой эле Садык Шернияз жана башкалар бар. Азыркы чакырылыш мөөнөт аяктап, ишин жыйынтыктоого аз калганда өз эрки менен мандатын тапшыргандардын катарында депутаттар Абулкайыр Узакбаев, Кубанычбек Нурматов, Алмазбек Эргешев, Жаныбек Исаев, Руслан Чойбеков, Исхак Масалиев, Алмазбек Батырбеков, Зиядин Жамалдинов жана башка ондогон эл өкүлдөрү бар. Алардын көпчүлүгү өз чечимин алдыда өтчү парламенттик шайлоого байланыштырышкан. Тактап айтканда, үгүт иштерине даярдык көрүү үчүн ушундай кадамга барышкан. Өлкөнү мындай оор абалга жеткирген бийликтин арасында мен да бармын. Мындан улам депутаттык мандатымды тапшырууну чечтим деген Исхак Масалиев арадан көп өтпөй кайра эле Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине кирип, депутаттыкка аттанганы көпчүлүктү таң калтырган. Ушул оор акыбалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Менде эле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоор болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым. Талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25-майдан тапшыра турган чечимге келдим. Саясат талдоочулардын баамында аз убакыт ичинде жаңы келген депутат мыйзам жазып да, элдин көйгөйүн көтөрүп, аны чечүүгө да жетишпейт. Болгону резюмесинде жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты деген сөз жазылат. Андан электораттарга, жалпы элге эч кандай пайда жок. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам боюнча депутат мандатын тапшырабы же жокпу, муну өзү билет. Бирок ал башка кишиге ордун бошотуп берсе, парламент ишин жыйынтыктоого жок дегенде 1 жыл калганда кетиш керек. Жаңы келген депутат эмне иш кылат? Кайсы мыйзамды жазып үлгүрөт? Бул жеңил ойлуулук жана элдин эмес, партиянын алдында милдеттенме алып, кезектешип кызматка келебиз деген келишимден кабар берет дешет көз карандысыз серепчилер.